Атайын операциянын жыйынтыгы тууралуу маалыматтарды чек ара кызматынын жетекчиси тааныштырды. Кече чек арачылар пикертыкта жашынып отургандар менен уйгур тилинде сүйлөшүү жүргүзгөн. Жок кылынгандардын сырткы келбети уйгурларга окшош дейт Райымберди Дүйшөнбиев. Иликтөөлөрдүн алгачкы жыйынтыктарына караганда кече жок кылынгандар Кытайдан өткөн уйгур сепаратисттер болушу мүмкүн. Чек арадан 90 километр алыс жерде алардын Ушу деген шаарчасы бар экен. Ошол Ушу шаарчасында ошо уйгур сепаратисттердин уюмдарына кирген адамдар бар, көп деп айтышты. Ысык-Көл облустук аңчылар коомунун жетекчиси Александр Барыкин чек араны белгисиз адамдар кесип өтөрү менен чек арачыларга маалымдаган. Бул маалда саат эрте мененки 8:30 болгон. Александр Барыкин чек арадан өткөндөр менен кармашып, колундагы куралы менен 2 адамды өлтүргөн. Кийин чек арачылар мууз алган Барыкиндин денесин пикертыктан алыс эмес жерден табышкан. Райымберди Дүйшөнбиевдин айтымында Барыкин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул окуя болору менен Кытайга маалымат берилген. Кытай тарап менен байланышуулар болду. Бул 11 адамды ошол биздин территорияда көргөндө эле биз Торгартта атайын ушундай байланышыбыз бар. Погранпредставительский деятельность тараптан биз Кытай тарапка айттык, ушундай 11 адам уйгур улутундагылар болсо керек, ошо биз тарапта жүрөт. Силер жактан ушундай өткөн маалыматтар барбы деп. Ошондой эле биз аларды 11 тең өлтүргөндөн кийин дагы биз Кытай тарапка айттык, ушундай 11 уйгур улутундагы адамдар ушундай мен жогоруда айтып кеткен экипировкалары менен биз жакта өлтүрүлдү, ушундайлар табылды дегендей Кытай тарап айтты. Биз дагы азыр өз жакта жумушту жүргүзөбүз. Атайын операция маалында мыйзам бузгандарды аман алып калууга мүмкүн болгон жок дейт Дүйшөнбиев. Анын айтымында эгер чукул чараларга барбаганда чек арачылардын жана ошол аймактагы жашагандардын өмүрүнө коркунуч жаралмак. Александр Барыкинди биздин Кыргызстан жаранын мыкаачылык менен союп өлтүрүп атса, анда мындан кийин буларды кармаган деле кереги жок болчу. Анан кийин баягы кеч киргизбей, ал жерде азыр өзүңөр жакшы билесиңер, -35 чейин суук. -35 чейин суук. Аны тегерет карап жата берсе, биздин ал жерде чек арачылар тоңуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн ошондон кийин ушундай чечим кабыл алынды. Анан бизге биринчи ошо биздин чек арачылар, кийинкиси ошол жердеги жашаган элдер дагы бар, ал жерде чабандар бар, жашаган элдер, ошоларды дагы барып, алардын дагы өзлөрүнүн ружолору бар, аларды алып, аларды заложник кылып, кайра ошолор менен бирге дагы чек арачыларга дагы кол салышы мүмкүн эле. Ошон үчүн бул туура эле чечим болгон. Ошол жерде биздин бардык талаптарды аткарбаган үчүн буларды ошон үчүн өлтүрүлгөн. Баркын мылтыгы жатат да бул жерде азыр. Баркын мылтыгын алышты Алдыбы? Атайын операциядан кийин чек арачылар пикерттик аймагынан өлтүрүлгөндөргө таандык көптөгөн буюм тайымдар табылганын маалымдады. Азырда аймакты тинтүү иштери уланып жатат. Себеби атайын даярдык менен келген топ бул жерден курал жарак издеши же башка буюмдарын катып коюшу мүмкүн. Мамлекеттик чек араны мыйзамсыз бузуп келгендер 11 адам болгон. Атайын операция маалында өлтүрүлгөндөрдүн жанында кара түстөгү 11 бет кап, 11 бычак болгон. Баарында кошумча байпактар менен бут кийимдер, жай намазы 10-15 метрлик 11 аркан, 1 компас, топографиялык карта, Куран китеби 2 теспе болгон. Тамак аш зымды кесе турган ат тиш, 2 балта талкаланган видеокамера, 8 баштык болгон. Оор жүк ташыган унаанын камерасы жана 2 үйлөткүч жана аңчы Барыкинден тартып алынган октолбогон вепр куралы табылган. Азырынча уйгур тектүү жарандардын Кыргызстанга эмне себептен келгени боюнча ар кандай маалыматтар иликтенип жатат. Бул окуяны учурда мамлекеттик коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги жана аскер прокуратурасы иликтөөгө алды. Кытай тараптан правоохранительный органдары буларды кууntукташы мүмкүн. Анан булар биз тарапка кирип, биз тараптан ошо оружияларды захват кылып, башка нерселерди захват кылып, кайра Кытай тарапка кирип өздөрүнүн өчүн алышы мүмкүн. Кээ бир ошол Кытайдын правоохранительный органдарынан кийинкиси ошол эле биздин жерде Кыргызстанда дагы бир башка нерселерди жасашы мүмкүн эле. Эмне дегенде булар бардык нерсеге даяр болгон, мен айтып кетпедимби? Булар өлүмгө даяр болушкан да. Маалымдалгандай учурда Кыргыз-Кытай чек арасы катуу кайтарууга алынды. Аскердик чалгындоо иштери да күчөтүлдү. Атайын операция маалында жок кылынган 11 адамдын денеси Каракол шаарына түшүрүлүп жатат дейт Райымберди Дүйшөнбиев. Андан кийин алардын сөөгү Кытай тарапка өткөрүлүп берилет. Ошол өлүктөрдү тануу үчүн бизге бүгүн Кытайдын посольствосунан кайрылышты официалдуу түрдө. Нургүл Жумабекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал.